Жазуучу Султан Раев. Ит түйүнө. Аңгеме. Шалпан кулактын ээси былтыр жазда өтүп кетти. Үйү ээн калып эч ким жок. 4 дубалы жыпчылаңач. Кээделе сууктан калкалап ошо тушта жүргөн сел саяктар башпаана кылып калбаса, бу үйгө басып келген киши деле жок. Ным. Дубалдын эски кагаздары жыртылган үйдө дамамат каңырсык жыт турат. Эшиги да, терезеси да ачык. Шалпан кулак бу ээн калган үйдү карабай ар жакта тентип, кээделе куйругун чатына кысып келип калат. Бу эски тамда кожоюн экөө турчу. Кожоюну да жалгыз баш киши. Эч ким менен мамилеси да жок. Бу үйгө аяк басып келген бир адамды көрө элек Шалпан кулак. Непада 1,5 келип калса, ал бөтөн адамдын сазайын берип ырылдап туруп алат. Ээсинин эрмеги Шалпан кулак. Экөө бу тамда жалгыз күн өткөрүп келет. Үй саздак жерде тургангабы, үйдөн жагымсыз сыздын жыты келет. Бурчтагы газ плитада кожоюну эмне тамак жасаса, бу итке да муздатып туруп ооз тийгизет. Экөөнүн тагдыры гана эмес, тамагы да бир. Кожоюн бу Шалпан кулакты жакшы көрө турган. Эртели кеч эрмеги ушул ит. Шалпан кулак ээсин эстесе, айбан болсо да көзүнө жаш үйлөт. Иттер да ыйлайт, иттер да эскерет. Кожоюну киши колду болуп өлдү. Шалпан кулактын көз алдында түндөсү үчлөө күйгөн немелер келип, бозала койдой тепкилеп өлтүрүп кетишкен. Арадан бир кыйла убакыт өттү. Шалпан кулактын ээси согушка катышкан, далылуу, колдору бар байган шадылуу киши эле. Акыркы кезде ал таяк таянып басып калган. Иттин мээсинен акыркы кездеги жадында калгандар көзүнөн чууруп өтөт. Бул күнү ал кожоюну экөө паркка майрамга барган. Чал көптөн бери киелек кителин кийип, орден медалдарын төшүнө баадыр айта тагып, парктагы шаң шөкөткө чыккан. Саарлап кожоюн экөө ээрчишип, эски тамдын жанындагы көчүп түшкөн дубалдан эмес, парк башындагы чоң темир дарбазадан кирген. Аердегилер кожоюнуна гүл берип, жылуу жумшак мамиле жасаган. Ит болсо да муну байкап турду. Бу макулук баарын түшүнөт. Сүйлөйүн десе эле тили кыска. Анын үстүнө кожоюну да бүгүн бир башкача, көңүлү көтөрүңкү. Паркты түп көтөрүп майрамдын шаңы ээледи. Эски парк кулпуруп, ортодогу аянчада үйлөмө оркестрдин үнү аба жарып турду. Кожоюну да, ит да экөө бири-биринен көз албайт. Улам бири-бирин жоктоп турат. Ит ээси узун тамак аш жайнаган столго көп адам менен катар отурду. Кожоюндан 5-6 кадам ары Шалпан кулак жерге жатты. Анда-санда артка кылчая, кожоюну сөөгүргүтүп, итти кайдасың дегенде карап коет. Бу жердегилердин баары кызып калды, ырдай баштады. Ага узун столдо отурган картаң адамдар да кошулду. Майрам кеч иңирге дейре узарды. Чал артына сылтый басып, күчүнүн баарын таягына чыгарды. Бүгүнү экөө үйгө кеч кайтты. Кожоюн алагүү, оозунан арак буркурап турду. Ал итине чөгөлөй отуруп, анын маңдайынан өптү. Сен гана менин эрмегимсиң. Чал Шалпан кулактын алдында чөгөлөп туруп, маңдайынан сылап айтты. Эртең 9 май жеңиш күнү. Мобу фронтовой 100 граммды ичебиз. Колундагы арактын бөтөлкөсүн итке көрсөттү. Кудай жазган бешен экен. Согуштан аман келип, ушумага буйруп отурат. Мендейлердин канчасы бүгүнгө жетпей калды. Аны сен ит билбейсиң, деп чал жашып кетти. Чал бир кыйла кызып калган. Ит адатынча чалдын колун жалап жиберди. Эртең алардын баарын эскерем.
Каш карайып түн кирди. Ошо күнкүнү эстесе ит жүрөгү зиркирейт. Караңгы кирип, бу эски тамдын үлпүлдөгөн жарыгы өчөрү менен 3 киши карпа курпа кирип келди. Шалпан кулак алардын алдынан үрүп чыкты. Абышка аны да укканы жок. Шалпан кулакты алдыдагы олбурлуу киши жон талаштыра колундагы таягы менен койгондо, бу ит тырпырап барып үйдүн бурчуна сулады. Көзүнөн от чыгып, 4 буту тыбыраганга жарабай жатып калды. Көзү карайлап, тумшугу кан. Иттин көз алдында эски там ызычуу түшүп жатып калды. Баягы таяк керебеттен эмеле башын көтөргөн чалдын кара куш мээсине тийди. Ал керебеттен жерге кулап түштү. Үчөө жерде жаткан Абышканы туш тарабына тепкилеп кирди. Чалдан таптакыр үн да кыймыл да чыкпады. Бу үчөө үйдү тинти баштады. Чалдын бүгүнкү майрамга кийип барган кителин таап алышты. Кителге тагылган орден медалдардын бирөөсүн калтырбай жулуп жатты. Амай, бу чал геройго 2 красный звезда, 1 даңк. Вот это да, деп кителден ордендерди жула тартып жаткан бою пекене колундагы мобилдүү телефонунун чырагын жандырып таң кала акшыйды. Братан, буларың черный рынокто канча турат? Деп суроолу жанындагы чоюн кулак дүңкүйгөнгө кайрылды. 3 штукка болобу? Булардын ар бири 2 штуктан, деди корсете чоюн кулак. А моучу? Орден почетного знака дейби? Бучу? Кызыгы арткан пекене бойлуу неме алаканга салып, оор экен. Да, нормальный бабла турат. Ортого 3-чүсү аралашты. Бирок бу трудовой, военный эмес, деди ал. Бу үчөө кителдеги тагылгандардын баарын сыйрып алды. Абышка кулаган жеринде көпкө дейре бут серппей бүк түшүп жатып калды. Монун үстүнө бензин чачып өрттөп салалыбы? Деди пекене бойлуу темир тиш кылмурут. Изибизде калбайт. Согушта фашистти жеңген бул чалга анда өлүм арзыбайт, деди кеңдалылуу башына жүн топу кийген былтыгы чоюн кулак. Бу деген фронтовик, эртең жеңиш күнү экенин эстен чыгардыңбы, братуха? Баары ништяк, братан. Суу барбы? Бетине чачып көрөлү. Бул чын эле мүрт кеттиби же дале? Денесине кыска булгару куртканы жабыштыра кийген неме колундагы колгабын чечип, мобилдүү телефондун жарыгын чалдын жүзүнө такады. Вроде дем алганы да билинбейт. Капут болгонго бу чал, деди да шымынын аласын чечип, Абышканын жүзүнө каратып сыймекке аракет кылды. Тирүү болсо, эми кыймылдап көрсүн. Жинди болдуңбу? Деп кеңдалылуу чоюн кулак Абышканы карай заара ушатып жибергенге даяр турган немени колу менен бир тартып, столдун үстүндөгү кырлуу стакандагы аракты чалдын бетине жаба чачты. Көз ирмеп да койгон жок, өлдү. Кеттик, деди ал. Кеттик, деди беркилер. Үчөө эшикти тарс жаап, караңгыга жетип жоголду. Караңгы бөлмөдө экөө калды. Жаны үзүлгөн чал, жарты жан ит. Иттин мурдуна адам канынын жыты, каңырсык сийдиктин жыты келди. Абышканын каны полдо жайылып жатты. Абышка тырп эткен бойдон үн да, кыймыл да жок, эчтеке сезбей жатты. Чалдын жаны үзүлгөнүн бу макулук билген да жок. Ит да ордунда турайын дейт, 4 аягы жансыз. Ал күч алдан кетип, көзү караңгылады. Тумшугуна тили келип такалды. Иттин жаны ушул тилде тургансып, ал оозуна толо түшөт да аба жетпей кыйналат. Ит бар күчүн жумшап, түпкүрүнөн жарылып чыкчудай болгон тилин кан аралаш ичкери тартат. Бир маалда өлүм менен өмүрдүн ортосунда турган иттин өнө боюн түпсүз караңгылык ээлеп алды. Анын денесин бу караңгылык өзүнө эмергендей болду. Бир гана төшүндөгү дүк-дүк соккон жүрөгү аны бу караңгылыкта кармап турган өңдөнөт. Иттин көзү түпсүз караңгылыкка арып алды. Ал чылык кара түндө калкып жүрдү. Иттин өлүүсү да, соосу да билинбей турду. Таң сөгүлүп эски тамга күн нуру түштү. Иттин жансыз көзү ачылды. Кулагына таң зарлап күндө кыйкырган короздун үнү келет. Ит тирүүлүк менен ажыраша электигин ушул үндөн сезди. Бүт дене бою зиркиреп турду. Бу макулуктун жаны бышык, ал кыймылга келди.
Andan arırak 4 metrde jerde gojoyunu jatat. Gözü çılk jumulgan, uuzu urudoy açık. Geçegi garaktın jıtı da jok. Kandın jıtı gelet. Anın kanı da uyup katıp baratkan ile. İt bar darmanın top iyisin garay jıldı. İyisinin denesinde tiriülüktün belgisi jok ekenin uşusam al it bolsa da sezip durdu. İt çaldın kolun tilimenen jaladı. Kollarımızda cansız, denesi gögala. İt görüp turgan gözüne işenbedi. Kojoyunu eba garkı düğünüge jürüp bergen ele. Uşusam çoçuganday eski park taraptagı radio rubkadan Lev Leshenkanın ırı uğuldu. Al jeňiş günü degen ır ele. Bugünkü 9 may. Bu it makulugany gaydan bilmek. Ebaq jan üzülgen gojoyununa çukul jerde boğur menen ömgöktep jakyndadı. Radio rubkadan taňzar menen ır jaňaryp jatdy. Awuşkanın janynda tytylgan kitel jatat. Al bu kitelde 5 ýyl boyu ot geçken soguşta giyip aman gelgenin bu it makuluk gaydan bilsin. Momentip gög ala goýdoy tokmoktop, göpkön nemeler it ölüm menen öltürüp geterin gaydan bilsin. 2 gün boyu it orundan turalbay, denesi sasıp baratkan gojoyunun janynda jatdy. 3-nji günü gana demine dem goşuldu. Gün ötken sayın ölüktün jytygan sayın sasıp, bu eski tamdy elip aldı. Sız menen ölük jyty goşul taşıl bolup ketdi. Aradan 4 gün ötkende it butqa turdu. Oşo günü postoçu bu awuşkaga pensiýasyny alıp geldi. Al köpkö eski jygaç darbazany takyldatyp hiç bir ün çykmagandan keyin kayra joluna düşkön. It da batynyp sırtka çyga albady. Bu tünü bu eski tamga 2 adam geldi. Biri erkek, ekinçisi urgaçy. Şalpan kulak bu ekönü bat ele sezdi. Birok a etken ün çygarбady. Ün çygarbagany alar 4 günden beri jerde jatkan gojoyunun görüp, anın tirüje ölügün bilse degen ele. Bu eki eski tamdın içine berirek çal jatkan bölmöge girbey, daliske çukul bölmöge başmakty. It alardan janına boru menen jılıp barayın dedi. Butu tak turalbady. Kulagına alardan ünü murduna jyty gelet. Ayabay karaňgy eken, dedi ayal. Tapkan jerin kara. En başkысы bu yerde tirüjan jok. Hiç kim görбөйt, dedi erkek. Eki öbüşüp birin-biri jyttaglap jatdy. Көп ötpöy ele ayaldın kınkıstagan ünü itke oguldu. Ayaldın ünü gaty çykdy. Agawy da erkek de gumarlуу ündördi çygardy. Eki bir malda suw jygylganday ün jok turup kaldı. Bu yerden sidiktin jyty gelebi? Sasygy timele murun jarat, dedi ayal jaktyrbay. Sasygyny emne kılasyň? Hiç kim bizdi görgen jok, dedi erkek şaşkalaktagan ün menen. Jürü getdik. Emne, işiň bütdü, dedi ayal tırçyp. Bütörü menenle şaştırıp turasyň, dedi ayal jaktyrbagan ün menen. Sidik jyttanyp adat dep atmaýsyňby? Çyn ele 1 minut tura turgan jer emes eken. Sasygyn, dedi itirkeyi gelgen erkek. Eki eşikti tars jap çykyp ketdi. Alar beregi çal jatkan bölmöge baş bakkan da jok. Ittin oyu taşgapdy. Anın ürböy tım jatkany da oşol ele. Eki bul bölmöge girse awuşkany görüp kalaby deget. Ertesi bayağı postoçu ayal dagı geldi. Birok al taň zarlap geldi. Bul sapar orundan araň turgan şalpan kulak uturlay avalap jansız ürüp çykdy. Hajaýyn, al mına ol itiňdi, hajaýyn, dep jygaç eşikden artynda turup alıp kıykırıp jatdy ayal. Ket ары, dep itke ünü menen tap beret. It bul ayaldy dagı ketip kalbasyn degensip, jygaç eşikden teşiginen çykdy da parkty garay jönödü. Ayal jygaç eşikdi açıp eski tamga girdi. Şalpan kulak özkölöň çöptörünün arasına dalda olanyp, işkeri girip ketken ayaldy alystan baykap durdu. Bayağı ayal üýge gireri menen ele bakyryp atyp çykdy. Gözleri çanagынан çykyp ketçüдөй bakyrdy. It içinden dagı jindendi. Bu ayal kojoyunun ölü tirüsün bildirbey atyp çykdy. It uşinti boylady. Aradan көп ötpöy bu üýge kişi toptolup ketdi. Tez jardam maşinesi, milisiýa, kotologon el, ayrımdary ulam-ulam fotoapparatyn spышкасын çark-çark jandyryp tartyp da jatdy. Şalpan kulak oşo günü kojoyunun gaýaka alyp ketkenin bilbey de kaldı. Kojoyunu kayra gaýrylyp gelbedi. Eski tam eň kaldı. Hiç kimden ayağı bul üýge düşbedi. Oşondan beri şalpan kulak bul üýde özü jalgız.
Kayda жүрсө да akırı uşul үйгө келет. Bir жолу ургаачы жипирейген годо машкени ушул эски тамга ээрчитип келген. Эки ушерди башпайны кылып үйүр алып калалы дегенине көңүлү чаппады сары машкенин. Деле жарытарлык bir yerге кармала албагыдай. Bir günü болбосо bir günü кетип калары турган кеп. Андан мындан тентиген иттер келип бу шалпан кулактын сары машкесин талашып кыр көрсөтпөсө деле кетип да калмак экен. Бу аймакты шимшилеген жолбун иттер башка ит аттууга түзүк күн көрсөтпөйт. Сары машкеда анын четин көрүп калды. Аны калкалап калам деп бу шалпан кулак эче курдай кызыл жаян түшүп мушташканы да бар. Бу сары машкенин ээси колунда бар ак сөөк адамдар турган аларча аттуу кичинекей шаарчада турар эле. Аердеги ит аттуунун баары өзгөчө породадагы таза кандуу иттер. Бу сары машкеда оңой ит тукум эмес. Шотландиялык таза кандуу иттерден. Кожоюну кызыл эткезден Шотландиядан алып келген. Анын ээси да бу итке үзүлө түшүп, күн алыс ваннада жууп, түксүйгөн жүндөрү күнгө жылтырап, денесинен шампундун жыты кетчү эмес. Сары машке ээси экөө шаардын капортосунда эл котологон чоң аянтта жүргөндө кишинин жүрөгү кармап тез жардамга салып алып кеткен. Таламандын чак түшүндө сары машке көчөдө калды. Кайда барарын билбей темселеп жалгыз калды. Эми таптакыр эле жалгыз көчөдө каңгып калды. Мында иттин артынан сая түшүп кармап алабыз дегендер да чыкпаспы? Эч кимдин колуна түшүп бере элек сары машке. 2 күндөн бери жүрбөгөн жери калбады. Мурда жашаган үйдү да таптакыр эстей албай койду. Курсагы ач, кабыргасы кайышты. Бу ит көчөдөгү сасык таштандыларды жыттап да койбой, ары окчунураак тегеренип өтөт. Алдынан анча-мынча ыргытылган сөөк чыкса да, ага эгерим көңүл чаппайт. Ээси дарты кожоюну. Ал азыр кайда? Ит кожоюнун эмне болгонун билбейт. Киши бу машкенин көзүнүн кареги менен айланып, кучагынан түшүрчү эмес. Эми мынтип көчөдө калды. Бирде абалап жолбун иттер изине түшсө, бирде көчөдөгү кымгут машинелер пипилдетип тынчын алды. Кечөө машина алдында кала жаздады. 2 күн баягы шаарчаны үйдү таба албай кыйналды. Көзү илинип кетсе эле маңдайында кожоюну тургандай көрүнө берет. Кайнаган аркы-берки баскан адамдар арасынан ээсин издейт. Кимдир бирөөлөрдү ага окшоштурат. Кыйлага дээри ээрчип барып, өзүн да, жытын да окшоштура албай кайра артка тартат. Иттин турмушу жыргал деп жүргөн экен көрсө. Мына эми ал чыныгы ит турмушту башынан өткөрө баштады. Анын үстүнө 2 күндөн бери асман жыртылып, түнкүсүн жамгыр жаап, чагылган чартылдап иттин да үшүн алды. Кооз татынакай итке көчө толо шимшилеп, үйүр менен жүргөн балит көчө иттери да артынан түшүп тынчтык бербеди. Bir сапар алардын арасынан кулагы кертилген дөбөт атырылып чыгып, сары машкени басып калган. Дөбөттүн калдайган денеси, тарамыш буттары сары машкени тырп этпей басып, куурчактай болгон бул итти 2 бутунун аласына кыпчуурдай кысып, аз жерден табасын кандырып алайын дегенде, бут алдында калган буубай куш андан араң кутулуп чыккан. Сасык дөбөттүн жытын мурдун жарып, аз жерден тумчугуп да кала жаздаган. Ким билет, кайдан жайдан келе калган шалпан кулак ошо дөбөттүн арткы санын жула тиштеп, кыргыйдай тийбегенде эмне болмок? Эмне болор эле? Эмне мага тоскоол болуп атасың деп көзү күйгөн дөбөт ырылдап, кашка тишинен шилекей чачырап, артка караганда сары машке бу сасык иттин кучагынан самындай жылжып качып чыккан. Сары машке менен шалпан кулак дөбөткө жеткирбей бир кыйла качкан. Ошо күнү шалпан кулак сары машкени ушу эски тамга биринчи жолу ээрчитип келди. Күн өткөн сайын сары машкенин баягы жыты кете баштады. Кыйла жүдөй түштү. Ал шалпан кулак жеген тамакты карап да койбойт. Шалпан кулак жашаган эски тамдын артында бийик дубал. Дубалдан ары шаардык эс алуу паркы. Бу жерде кароодон калып, ар кайсы таштандыга толуп кеткен. Парктын ортосунда чоң шайтан дөңгөлөк бар. Ал да кыйчылдап араң айланат. Бу жерден адам үзүлбөйт. Айтмакчы, бу шалпан кулак ээси экөө ушул шайтан дөңгөлөккө олтуруп бир жолу шаарды үстүнөн көргөн. Ал эми бир укмуш күн эле. Шалпан кулак шаарды так төбөдөн көрүп, тээ ылдыйда жердин битиндей көрүнгөн иттерди таба кылып, аларды шылдыңдаган тээде адатынча борс-борс үрүп алган. Непа адам эстесе, иттин эсине ушул окуя кыттай куюлат. Түнкүсүн парктын чырактары жанып, түн бир окумга дээри музыка басылбайт.
бий аянындагы шапар тепкен адамдардын аягы түн жарым барып үзүлөт. Шалпан кулактын ээси паркта кароолчу болуп иштей турган. Бир жолу ал капыстан ар кандай аттракциондору бар бөлмөлөргө баш багып, ээсин издеп жүрүп, эшиги бир аз ачылып калган күзгүлөр бөлмөсүнө кирип калат да, андан миңдеген өзү түспөл иттерди көрүп аерден атып чыккан. Ал мынчалык иттерди болгондо да өзүнө окшош иттерди көргөн эмес, коркуп кетип октой атып чыккан. Бу күнү Шалпан кулак эски тамда Сары Машке менен баш тийиштире уктады. Сары Машке мурдунун итиркейин келтирген Шалпан кулактын жытын жактырбай жүрүп, айла жок акыры ага да көнүп алды. Ал да аз-аздан эмерилип жакын тартып баратты. Шалпан кулактын эки оюнан бир ою бу Машке аны таштап башка жака кетип калбаса, ал аны жанынан карыш чыгаргысы келбейт. Бу Машкени өзүнө эмерүүгө аракеттерди көрүп, көргөн билген кызык жерлердин баарына ээрчитип барды. Сары Машкеге ал көрсөткөн жерлер жактыбы же жакпадыбы, аны да билбейт. Сары Машкенин оюнан жоготуп ийген ээси гана кетпей турат. Бу эки ит жыта алышып барган сайын ымала тартып барат. Шалпан кулакка ыктабаса, бу Машкенин да күнү бүткөндөй. Бу жерде тентиген иттердин үйрү муну тек коебу? Кечеги жарты кулакты өттүн эле бу Машкеге көрсөткөн забыны канча болду? Ал жерден Машкени бут алдына кыпчып, сулуу канчыктын кызыгын алам деп шилекейи чууруп, көзү оттой жанып турду эле. Кариет бу Шалпан кулак ишке жарады. Дөбөттү качырып кирип, Сары Машкени анын олбурлуу кучагынан сууруп алган. Анда иттер сыртта канчалап жүрөт. Кай жака барба, Сары Машке коркунучтан башы арылбай турган абалда. Ошондон бужи аны бу макулук сездиби, Шалпан кулактан карыш чыккысы келбейт. Бирок экөөнүн ортосунда ургачы эркектик сезимди айтууга али эрте. Сары Машке дале Шалпан кулакка текебер мамиледе. Шалпан кулактын деле бу итке жапайы сезимин билдирейин деген азырынча аракети жок. Эптеп бу итти жанынан кетирбесе, айбандык жалгыздыкты бу Шалпан кулактын туйганы качан? Кожоюну о дүйнө кеткенден бери каңгыган үйдө коколой жалгыз. Бу үйдү ал таштап кете албады. Эски тамга сиңип калган кожоюнун жытын сезип турбаса, ал өзүн бир дүйнөсү кемдей туя берет. Ага, бул там өзгөчө. Түнкүсүн түшүнө кожоюну кирет. Ит муну ойлосо көзү жашылданып кеткен абалда калат. Кызык, бүгүн гана анын түшүнө биринчи жолу жанында жаткан Сары Машке кириптир. Сары Машке бу эски тамдагы жалгыз айбандык кубанычы. Анын бу жерден түк кеткиси жок. Бирок ушуга дейре эски тамды коруп келет. Анда мындан тентип келген бомуждорду да бу жерге жакын келтирбейт. Ачуусун жанып бир кадам киргизбейт. Абылдап туруп алса үнү ачуу, түрү суук, кулактары далдайып, куйругу тик көтөрүлөт. Бир сапар Шалпан кулак топ үйүр иттердин талоонунда калды. Алар аны ортого алып кызыл чекке кармашты. Шалпан кулак деле бу дейди иттердей тексиз эмес, анын канында тайгандын аргалашмасы бар эле. Ошону сойгондубу бул тентиген иттердин табына дароо эле багынып бербей бир кыйла кармашкан. Бу кызыл жаян кармашта ушул Сары Машкенин айынан чыкты. Бу бир үйүр иттин топ башы Сары Машкени ызылдата кууп отуруп, эски парктын дубалына жеткенде мыкчый жыгылды. Куурчактай болгон Сары Машке кара дөбөттүн алдында калып, тыбыр эткенге дарманы келбей кыңшылап жатып калды. Буттары тиши менен чөмөлөдөй басып калган кара дөбөт бу жолу айбандыгына салып Сары Машкенин даамын татып көрмөк болгон. Айбандык мыйзам ушундай. Кимде күч болсо өктөм ошонуку. Татынакай Сары Машкени сасык денеси менен басып, көздөн чары чыгып турганда кайран Шалпан кулак кара дөбөттү качырып кирди. Кара дөбөт Шалпан кулакты душман ордуна санабай, текебер тап берди эле, зымдай түйүлгөн Шалпан кулак так эле анын тумшук түптөн мыткы тиштеди. Иттер бири-бири менен ырылдашып, ким менен ким ушташып жатканы да бу чаң чыккан жерде билинбей жатып калды. Шалпан кулакты ортого алып туш тарабынан иттер ырылдап кирди. Иттердин ортосунда калган Шалпан кулак сыр алдырбай эки алдыңкы бутуна бекем туруп, азуу тишин көрсөтүп, кара күчкө тап берип, кармашсаң кармашам, тиштесең тиштешем дегенчелик зымдай чыйралды. Бу Шалпан кулактын канында тайгандын күчү кайнап турат. Ушу тушта далдоо жерге кире качкан Сары Машке эки көзүн албай ит урушту карап турду. Шалпан кулакка жардам берейин дейт, колунан эмне келмек? Бу кан талашта Шалпан кулак соо чыкса эле болду.
Ушул ой бу иттин мээсинде уюп турду. Шалпан кулак чок ортодо. Куйруктан келгенде жалп урулуп, маңдайдан чыкканына тап берип, жалгыз кармашып жатты. Бу үйүр да оңго чамалаш. Арасында ар кандай иттер бири-бирине окшобойт. Ар кошкон бу ит үйүрдү бириктирген бир эле нерсе — кара курсак. Шаардык таштандылар, жугунду ыргытылган эски сөөктөр, канткени менен көпчүлүк. Иттер туш тараптан качырып отуруп Шалпан кулактын соо жерин койгон жок. Ал аягына дейре кармашып жатты. Кан жаян болбогон соо жери жок. Так ушул тушта кайдан жайдан чуу этип кулак жарган үн чыкты. Бул мылтыктын үн эле. Ал ышкырып келип Шалпан кулак менен кыл тиштеше кармашып жаткан иттин так эле мээ ортосуна тийди. Иттин мээси чачырап кетти. Кайрадан үн чыкты. Куйругу кыска, дулдуйган ит окко ушту. Ок туш тараптан чыга баштады. Иттер ызы чууга түштү. Кай жака качарын билбей, баштары дендаро. Бир ит парк жака качайын деди. Аны ошо туштан чыккан адам чилдей ыргытатты. Жүнү түксүйгөн овчарка ага каршы качайын дегенде, анын маңдайына ок жаңылды. Иттер биринен сала бири жерге учуп жатты. Топ ит менен кырчылдаша тиштешкен Шалпан кулактын булсам алы кетип, шайы суу түшкөн. Ал да бу чагылгандай тез ылдамдыкта айлананы түп көтөргөн ызы чууга түшүнбөй калды. Анын жанындагы иттер биринен сала бири канк этип кулап жатты. Ок үнү кулагында тунуп чыкты. Шалпан кулагы эчтекени сезбей да, көрбөй да калды. Кай жака качарын билбейт. Эки оюнун бир ою сары машкеси аманбы? Ушул иттин мээсине түйүндөй түйүлдү. Иттер окко учуп жатты. Бу туш тараптан туруп, иттерди бирден кырып жаткан немелер ит атарлар экенин булар билген да жок. Аңко иттер кай жазык үчүн окко учуп жатканын деле билгени жок. Аны кимден сурайт? Ага ким жооп берет? Ышкырган мылтык үнүн уккан эле жер менен жер болуп жабышкан сары машкеда бул куюндай чаң сапырган окуяга түшүнбөй калды. Ал бу жерден бир курдай алыс турган. Ага октун гана үнү кулат. Бу мылтыкчан адамдар ортодогу иттерди шакектей курчоого алып, бирин калбай ыргыта атып жатты. Шалпан кулактын ушу саам оюна кожоюну менен сары машкеси келип туруп алды. Ал мындан башка эчтекени ойлогон да сезген да жок. Денесине качан ок келип сайлат, ага да сезгенип койгон жок. Иттин ою он тала, мээсинде бу куюн ойноп туруп алды. Так ушул тушта арткы бутуна ок тийди. Буту чыздей түштү. Буту оттой ысып чыкты. Кылчая караса, кан шорголоп жатыптыр. Ал жерге кулады. Бутуна тумшугун бурганы жатканда экинчи ок келип, так эле ош жерине тийди. Ат эй! Ат деген үндөр туш тараптан чачкын чыгат. Шалпан кулак 2 метрдей ыргып кетти. Бир саамга тырпырап барып, жаны үзүлө албай кыйналды. Ит көзүнө ушу саам көк асман урунду. Ошо асмандан аны кожоюну, сары машкеси карап тургандай сезилди. Ит өлүм менен үн чыгарбай жан берди. Айбандын көргүлүгү ушул. Кулак тундурган ызы чуу тып басылды. Дүйнө кайра эле өз ыргагына түшкөндөй, эч нерсе болбогондой ээн тынчтык уюду. Сары машкенин жүрөгү суусу агып түшкөндөй болду. Ал бул адамдарга түшүнбөй турду. Түшүнбөгөнү не себептен аны кожоюну кучагынан түшүрбөй, аздек кармап, эртели кеч эрмектеп сууга жууп, не бир керемет жерлерге ээрчитип барчу. Эми могу кожоюнуна окшогон бу адамдар көз ачып жумгуча бир үйүр итти кырып жиберди. Жазыгы не бу иттердин? Ушул сурообу, ушул чындыкпы, ага жоопсуз турду. Ит атарлар өлгөн иттердин баарын машинеге алдыңкы шыйрактан сүйрөп, кузовко ыргытып жатты. Шалпан кулакты да алдыңкы шыйрактан алып бирөөсү сүйрөп жөнөдү. Сары машке ичинен кан кетип көзү жумулган, эгинен бармактай тиши сыртка чыгып турган Шалпан кулакты карап турду. Сары машкенин көзүнөн ысык жаш атып кетти. Ал чын эле кыйладан бери жан кыйышпас болуп, көнө түшкөн Шалпан кулагынан ушинтип ажырап калабы? Сары машкенин денеси ачуу сыздады. Шалпан кулакта көп иттердей эле кузовко ыргытылды. Машина ордунан козголуп, ит атарлар да кетти. Сары машке өскөлөң чөптүн арасында сыздап жатты.
Bul ittin içinde kүйüp жаткан иттик арманын жанында көкөлөй учкан көпөлөк да, дарактан даракка учуп сайраган канаттуу да, алган эмес төбөсүндөгү көк чайыт асман да, балбылдап нур чачып турган күн да сезген жок. Сары машке таптакыр жалгыз калды. Жанына карам болор шалпан кулак да жок. 2 күндөн бери наар тат элек, баягы эски тамда сыртка чыкпай бугуп жатты. Кантсин, тирүү жан эски тамдын ичинен өзөк жалгар бирдемкени издеп көрдү. Анын мурдуна чалдын керебетине жакын турган столдун үстүнөн жарымына дээри желген колбаса урунду. Сары машке керебетке чыгып, столдун үстүндөгү колбасага тумшугун созду. Ал колбасаны сугунуп ийди. Бул столдун үстүндө абышканын кырлуу стаканында ичилбей калган арак да турат. Андан итирке келтирген жыт мурдуна урунду. Сары машкенин курсагы өзөк жалгады. Ал бул эски тамда отура бербей сыртка чыкты. Кулаган дубалдан өтүп паркка кирди. Күн алыс шаң чөкөт басылбаган бу парк негедир тыптынч. Сары машке бу паркта баш огон жакка карай басып узун туура жүрдү. Адамдар да, иттер да анын көзүнө урунбады. Сары машке парктын капортосундагы аттракциондорго келди. Бу жерде да кыбыр эткен жан жок. Ал эшиги бир аз ачылып калган аттракциондун күзгүлөр бөлмөсүнө баш бакты да, 2 кадам алдыга басары менен артындагы эшик тарс жабылып калды. Тарс этип жабылган эшик менен кошо бу бөлмөдө көз уялткан жарык жанды. Ит күзгүлөр бөлмөсүнөн өзүнө окшогон миңдеген сары машкелерди көрдү да чочуп кетти. Мынча көп бул иттер. Ал артка бурулуп, бу бөлмөдөн чыгайын десе, кирген эшиги билинбейт. Тегеректин баары иттер, өзүнө окшош иттер. Сары машке иттерди карап түр көрсөтүп, авет үрдү. Иттер да ага карай үрдү. Сары машкенин жүнү түксүйдү. Ал ушусам эчтемкеден жалтанбаган шалпан кулакты эстеди. Өзү жалгыз канча ит менен кырды бычак болду, мушташты. А балким эми кезек сары машкеге келгендир. Анын денеси чыйралды. Ал дагы бир ирет иттерди карап үрдү. Алар да ага ушундай эле жооп берди. Бирок бу миңдеген иттердин бирөө да батынып, сары машкенин жанына келе албады. Иттер сары машкедей бир үрөттө тынчып калат. Ал ага түшүнбөдү. Сары машке уда алдында, артында өзүн бүт тараптан уруп алган иттерге карап үрүп жиберди. Иттерге да жан кирип, ага ошондой эле ызырынган түр менен жооп берип жатты. Эми сары машке булардын чеңгелинен оңой менен чыкпастай сезди. Кайрадан атырылып, бу иттерди качырып кирейин дейт. Алар да ага сес көрсөтүп, туш жактан атырылып кирди. Абалактаган иттердин үндөрү бу бөлмөнү жарып ийди. Иттердин үнү жаңырып, миңдеген үндөр кулагын тундуруп чыкты. Сары машке бирөөсүн шыйрактан алайын десе, миңи анын шыйрагына асылат. Ал сүр көрсөтүп жакындап барат. Булар да тим турбай ага жакындап келет. Сары машкенин денеси зыркырайт. Кайсы иттин тиши келип шыйрагын ачуу тиштейт деп. Эми сары машке жалданып ачуусун карын чыгарбаса, булардын артка чегинер түрү жок. Булар ушунча көптүгүнө карабай, бирөө да бу итке жакындай албады. Даай албай турганы кызык болду. Кайрадан иттердин үнү жаңырды. Миңдеген үндөр миллионго айланды. Сары машкенин жүрөгү опколжуп, миллиондогон иттердин курчоосунда калды. Кулак жарган үндөр ан сайын күчөй берди. Иттер туш тараптан ороп, туш тараптан тууруй баштады. Сары машке артка бурулса, булар да бурулат, секирсе секирет, тишин көрсөтөт. Сары машке бу иттер менен аман калуу үчүн кармашып жатты. Бу махлук ит, атырылып жаткан иттер өзүнүн күзгүдөгү чагылыш экенин кайдан туймак эле? Иттин иттиги ушунда бей. Ал дале миллиондогон иттердин курчоосунан чыга албай, жүрөгү алдан эмедей опколжуп кетти. Сары машке буларга жеңилип бербесе, күн көрбөй каларын сезди. Дүйнөдө мынча көп иттин бар экенин адыр сезип турду. Баягы ит атарлар бу жерге келсе, бу жер жайнаган иттерди атып түгөт алмак эмес. Ушусам сары машкенин көкүрөк тушу сөгүлүп, жүрөгү ыдырай баштагандай туюлду. Ал мынча жер жайнаган иттердин сүрүнөн жүрөгү жарылып баратканын эми сезди. Көзү караңгылашып, буттары тывырчыктап, жаны чыдабай кетти. Бөлмөнүн так ортосунда сары машкенин жүрөгү үзүлдү. Көзү чыбырчыктап, эчтеке көрбөй калган бу сары машке бу иттер эмейле өзүнүн чагылышы, өзүнүн күзгүдөгү турпат экенин билбей, аларга атырылган.
Миңдеген иттер да куду азыр өзүндөй акыбалда турганын сезбей калды. Көзгү бөлмөнүн ортосунда сары машке жүрөгү жарылып көз жумду. Жер менен жер жатып калды. Анын тегерегинде да миңдеген иттер куду өзүндөй өлүп жатты. Күзгүлөр бөлмөсүнө кирип келген аял ортодо өлүп жаткан татынакай сары машкени көрүп таң калды. Анын кайдан жайдан бу жерге кирип алганына айраң абалда калды. Ал сары машкени колгабы менен кармап бөлмөдөн алып чыкты. Эң кызыгы, бу иттин жаткан жеринде кандын да изи жок. Ким бу итти бу жерге алып келип таштап койгон? Ушуга ал таң калды. Аял өлгөн итти парктагы мусор ящикке ыргытты да күзгүлөр бөлмөсүнө келген жоонтоо адамды ичкери киргизди. Бу күлкү бөлмөсүнө кирген адамдын күлбөскө аргасы жок. Күлбөс кызды да күлдүрөт го. Алар бу бөлмөгө башпагары менен эле өздөрүн көрүп күлө баштады. Ичи эзилгенче, боору эзилгенче каткырып, колдору менен өздөрүн сая көрсөтүп күлүп жатты. Өздөрүн мазактап күлүп жатты. Кайран сары машке өзүн курчоого алган иттер менен кармашам деп жүрөгү жарылып өлсө, өзүнүн күзгүдөгү чагылышын жеңе албай жан берсе, бу адамдар күзгүдөн көрүп турган кебетелерине каткырып, ооздору айрылгыча күлүп жатты. Өздөрүнө күлүп жатты. Адам гана өзүнө өзү күлөт. Өзүн өзү жеңе албаган пенде гана өзүнүн адамдыгын шылдыңдап күлөт. Бул ит дүйнөдө күлкүдөн башка эчтеке жоктой. Алар боо түшүп күлүп жатышты.